Урматтуу Жети Тутан өнөрпоздор бирикмесиндеги өнөр ээлери, мына биздин орун басар агайыбыз Мамасар Туташбаев агайыбыздын Ырдагы өмүр деген өзүнүн автордук мындай китеби чыгыптыр. Бул китептин ичинде агайыбыздын нота менен жазылган ыр обону менен чыгыптыр. Мындай сиздерге көрсөтөйүн. Бул мындай кылып жакшынакай болуп чыгыптыр. Эгерде ким каалоочулар болсо алсаңыздар болот. Ушул агайыбыздын обондуу ырларын ырдасаңыздар дагы болот. Аткаруучу биздин ырчы өнөрлүү таланттуу инсандар мына жакшынакай болуп мынантип чыгыптыр мына китеби. Анан дагы сиздерге айтып кетейин, бул китеп Бердибай Кыяшбаев деген агайыбыздын автордук китеби экен. Буга мындай Мамасар Туташбаев агайыбыз сүрөтчү экен. Мындай болуп жакшынакай чыккан эмеге мындай сиздерге көрсөтүп коеюн. Жакшынакай ырларга мындай мына темасына карата, ырга карата мындай жакшынакай кылып сүрөттөрүн чыгарыптыр. Мына сүрөтү менен чыгарыптыр китептичи. Биз дагы Жети Тутан өнөрпоздордун балдар адабиятын чыгарабыз деп аракет жасап жатпайлыбы? Балдарга тарбиялык жагына басым жасап, эң сонун чыгармаларды чыгарсак, ушу биздин сиздердин бул калем кармаган калемдештердин өмүр бою бир муңундан муңунга кала турган, бир артында из кала турган кылсак, аябаганда артыңыздардан из кала турган кылып чыгарсак аябагандай жакшы. Мына Мамасар Туташбаев агайыбыз мына ар бир ырга мындай кылып жакшынакай сонун мына өзү Мамасар агайыбыз сүрөтчү, кол өнөрчү экен. Бул Мамасар агайыбыздын көптөгөн өнөрү өтө көп экен. Өзү калем кармаган акын, бир жагынан мындай жазуучу, мындай сүрөтчү, обончу, бир жагынан кол өнөрчүлүгү менен баардык мына биз кийип жүргөн кийимдердин баардыгын тикчү экен. Мына баш кийимден мына норка, илгери биз норка шапкаларды дагы норкадан биз мындай башыбызга жакшынакай тебетелерди тиктирип кийчүбүз. Ошодон бери жасап баарын кол өнөрчүлүгүнүн жагынан дагы бар экен. Биздин үстүбүздөгү кийимдерибиздин баарын тигип жүргөн экен. Мына өзүнүн устачылык жагы дагы бар экен. Мына ар бир ырга мындай сонун көрсөңүздөр, сонун кылып жакшынакай кылып сонун мындай мына жакшынакай кылып сүрөттөрдү тартып ырларга карата мындай чыгарыптыр. Мына биз дагы ушундай кылып ар бир мындай цветной кылып жакшынакай кылып туруп чыгармаңыздардын тушуна ушундай кылып туруп чыгарсак мына болот экен. Мына көрүңүздөр. Мына Мамасар агайдын ошо чыгармачылык жактарын көрүп, мына мен карап көрүп мына аябагандай баа берип олтурамын. Анан дагы сиздерге айтайын, мына китептерди жөн гана мына Мамасар агай дагы үйдө дагы көп бар эт. Бул азыр мына ишине жакын жерге эле келип өзүнө бир квартирага жайгашып убактынча жашап турат экен. Бирок өзүнүн үйүндө көптөгөн китептери, ал мына китептерге чыккан экен. Көптөгөн автордук китептер дагы бар экен. Бул китептерди бекерден бекер үйүнө сактап олтургузутпай, мен мына улуттук китепканаларга бергизиптип, Жети Тутан өнөрпоздор бирикмесинен ошол жерге алып барып окурмандар окуш үчүн, окурмандар окубаган болсо китептерди биз чыгартып алып эле үйүбүздө сактаганын кереги жок. Мына биз азыр мына китепти чыгарбадыкпы? Мына китепти чыгардык, бул китепти чыгардык. Эми ушул китепти чыгарып алып эле мен бул китептен дагы ашыкчасы менен чыгаргыздырттым. Бул ашыкчасы менен чыгаргыздыртканда эмнеге чыгаргыздырттың деген сиздердин сурооңуздар болушу мүмкүн. Бул китептерди чыгарган себебим окурмандар сиздердин калем кармаган мындай акын экениңиздерди, акын жазуучу, жазмакер экениңиздерди билсин деп ушул китептерди ар кайсы мекеме ишканаларга, тийиштүү жерлерге, мектептерге, директорлор менен, китепканачылар менен сүйлөшүп, ар бир айыл желегесине ушул китептерди Жети Тутандын жети жагына жана биздин чет өлкөдөгү, чет коңшаш өлкөдөгү биздин
окурмандар окуш үчүн ошол жактагы китепканаларга, библиотекаларга беремин деп ниет кылып жатамын. Буюрса берем. Ушул китептерди окуса, сиздердин ким экениңиздерди билет. Ким, кандай чыгармачыл инсан экениңиздерди, кандай чыгармаларды жазганыңыздардын баардыгын көрүп билсе, ошондо гана сиздердин атаңыздар, даңкыңыздар чыгып, көптөгөн ошол ийгиттерге дагы, көптөгөн артыңыздардан калган муундарга дагы көптөгөн ошо чыгармаларыңыздар таасир берип, окурмандарыңыздар көп болуп, элге дагы баардыгына таанылып, кандай инсан экениңиздер белгилүү болот. Ошону сиздерге айтууну туура көрдүм. Китептерди сактабаңыздар. Эгерде автордук китебиңиздер болсо, журналдарга дагы чыккан болсо, чыгармаларыңыздар газеталарга дагы чыккан болсо, берсеңиздер, мен тийиштүү жерлерге берип, сиздердин ошо артыңыздардан эс калтырганга Жети Дубан өнөрпоздор бирикмесине ушундай бурчтарын ачамын дагы, ошол жака алып барып, берип, тапшырып коемун. Себеби ал жерден китепканалардан, библиотекадагы иштеген китепканачылардан ар кайсы жактарга алып кетип окуп, кайра ордуна алып келип коет. Өзүмдүн печатымды басып, биздин Жети Дубан өнөрпоздордун печатын басып коемун. Кимге кайерга берсем дагы окурмандарга гана окутканга беремин. Мындай эле жөн эле бирөөлөргө белек кылып берип койгон болсок, алар окуйт дагы, текчесин алып барып коюп алат, же болбосо тытылып жок болот. Бул китептерди ушул тийиштүү жерлерге берген болсок, өзүбүзгө дагы аябагандай жакшы. Сиздер дагы китепти чыгаргызгандан кийин тийиштүү жерлерге